Өткөн сутка ичинде республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 506 учуру катталды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматова брифинг учурунда билдирди. Ошентип жыйынтыгында республика боюнча жалпы 6767 адамдан коронавирус аныкталып, бир сутка ичинде 25 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Ал эми акыркы сутка ичинде COVID-19 инфекциясынан 10 бейтап каза болуп, көрсөткүч жогору бойдон калды. Кыргызстанда өткөн сезген иши менен ооругандар боюнча абал оор бойдон калууда. Өткөн суткада ооруканадан сырткары пневмония жуктуруп алган COVID-19 тастыкталбаган 23 адам каза болду. Бул туурасында коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматова билдирди. Анын айтымында учурда бул илдетке кабылган 1724 бейтап ооруканада жатат. Анын ичинен 337 адамдын абалы оор, 112 киши реанимацияда. Март айынан бери Кыргызстан боюнча пневмония оорусуна 2508 адам чалдыккан. Анын арасынан 664-ü айыгып чыккан. Президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык парламенттин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоо 4-октябрга дайындалды. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына шайлоону өлкө мыйзамдарына ылайык уюштуруу тапшырмасы берилди. Ал эми өкмөткө шайлоону өткөрүү үчүн зарыл болгон финансы каражаттарын борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен чыгымдардын сметасына ылайык бөлүп берүү жагы тапшырылды. Орусияда коронавируска чалдыккандардын саны кайрадан көбөйдү. Илдеттин жайылышына каршы күрөшүү боюнча федералдык ыкчам штабтын маалыматына ылайык, соңку сутка ичинде вирус 6760 кишиден табылды. Илдет жугузуп алган 147 киши каза болуп, 6047 бейтап айыгып чыкты. Муну менен Орусияда коронавирус жугузуп алгандардын жалпы саны 661165 кишини түздү. 2 күн мурда ооругандардын көрсөткүчү азайганы маалымдалган. Эпидемия башталгандан бери Орусияда жалпы 9683 адам вирустун курмандыгы болду. Эксперттер расмий статистикада өлүмдүн саны азайтылып көрсөтүлүп жатканын айтып келишет. Ал эми Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин басма сөз катчысы Айдос Укибай 2-июлда Твиттердеги баракчасына экс-президенттин коронавируска кайталап тапшырган анализдери таза чыкканын жазды. Ал Назарбаев дагы эле ОЧОдо болорун белгилеп, мындай билдирүүсүнө спорт костюмчан кара көз айнек тагынган Назарбаевдин сүрөтүн кошо тиркеди. Назарбаевга коронавирус жукканы 18-июнда белгилүү болгон. Басма сөз катчысы жергиликтүү басылмаларга анын оорусу жеңил өтүп жатканын билдирген. Бангладештеги 103 кыргызстандык жаран 2-июлда авиатрафик аба компаниясынын чартердик каттам менен Даккадан келди. Бул учак менен Өзбекстандын жана Тажикстандын Бангладештеги жарандары да алынып келингени маалым болду. Келгендердин баары обсервацияга алынганы айтылды. Айта кетсек, коронавирус пандемиясынан улам бир катар мамлекеттер аба каттамдарын токтотуп, чек-араларын жапкан. Ушундан улам чет өлкөлөрдө миңдеген кыргызстандыктар калып, бийликтен өлкөгө алып кетүүнү суранып келишет. Алардын көбү Орусияда. Ош областынын Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин убактылуу орун басары жана тергөө кызматынын башчысы 50 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык министрликтин ички иликтөө кызматына ТА аттуу жаран кайрылган. Арыздануучу Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери ага карата сотко чейинки өндүрүштү оң жагына чечип берүү үчүн 80 000 сом талап кылып жатканын айткан. Учурда иликтөө иштери уланууда. Россия лидери Владимир Путин баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча добуш берген россиялыктарга ыраазычылыгын билдирип, бийлик алардын ишенимин актоо үчүн бардык күчүн жумшаарын айтты. Россия БШКсы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча берилген добуштардын протоколдорун толук эсептеп чыкты. Ага ылайык Россиянын конституциясына түзөтүү киргизүүгө макул болгондор добуш бергендердин 77,92%-ын түзсө, каршы пикирин айткандар 21,27% болгон. Келгендер жалпы добуш берүүчүлөрдүн 67,97%-ын түзгөн. Мыйзам бузуулар же арыздануучулар катталган эмес. Эл бир апта 25-июндан 1-июлга чейин добуш берген. Баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдө президентке, өкмөткө жана ар кыл деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлерге талаптары жаңыланган. Ошондой эле учурда иштеп жаткан Путинге 2024-жылы кайрадан президенттик шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк берет.